Нера Калыбековна да. Саламатсыздарбы, рахмат берейм. Урматтуу Алмаз Акужанович, менде сизге суроо бар. Бізде перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов деген бар. Ошол белгилүү болгондо негизи ошо дары дармектер үчүн НДС жоюлган болчу. 2002-2003 жылы ошо дары дармектерди Казакстан республикадан алып келчү да көбүчө. Себеби деген Казакстанда ошо лекарственный препараттарды дешевле болчу да. Андан кийин НДСти жойгондон кийин уже как бы эта проблема была решена. Эми жаңы салык кодекс боюнча НДС бүт дары дармектердин баарына эле коюлган, салынган. Бизде көбү хрониктер бар. Жанагы сахарный диабетчики, гипертоническая болезнь. Көбүнчө и как молодые, большая часть пенсионерлер ооругандар бар. Алар эми инсулинди болсо, жана сахарный диабет менен ооруган бейтаптар инсулинди 4 маал алышат. Кээде двойной дозировка менен алат. Ага НДС салынганда действительно кымбат эле болуп калат да, алар үчүнчү. Ушул маселени көрүп койсок. Эми ушу НДС койгондон кийин, мне кажется, контрабандный жол менен көбү алып келет деп ойлойм да. Ошого көңүл буруп койсоңуз. Анан кийин экинчи маселе меники баягы эле компенсация боюнча медработникам. Закон Кыргызской Республики о внесении изменения в законе Кыргызской Республики о статусе медицинского работника принят Жогорку кеңешим Кыргызской Республики 21 мая 2020 года деп жазылат. Ошондо 2020 жылы биздин медработниктердин баары эле ушундай учурда жана ковид учурда аябай эле иштешкен, көп эле ооруган. Бирок ошол компенсация эмнегедери медработниктерге төлөнгөн эмес. До сих пор төлөнбөй атат. Ошону да бир карап койсоңуз. Рахмат.